Президент Садыр Жапаров металлургия тармагынын флагманы Кара-Балта тоо кен комбинатынын өндүрүштүк ишмердүүлүгү менен таанышты. Мамлекет башчысына заводдун негизги өндүрүштүк көрсөткүчтөрү, аткарылган иштердин көлөмү, бюджетке төлөмдөр жана социалдык программалар тууралуу маалымат берилди. Президент Садыр Жапаров концентраттардын бардык түрлөрүн кайра иштетүүчү чын-жырчаны түзүүнүн келечеги жана Кара-Балта тоо кен комбинатынын потенциалын жогорулатуу тууралуу маалымат угуп, комбинаттын жетекчилигине продукциянын эл аралык сапат стандарттарына шайкеш келишине өзгөчө көңүл буруусун сунуштады. Ал эми комбинаттын кадрдык потенциалын сактап калуу үчүн 2022 жылдын сентябрынан тартып жаңы өндүрүш курамында алтын бар рудаларды кайра иштетүү ишке киргизилген. Бүгүнкү күндө орточо суткалык кайра иштетүүсү 100 тонна руданы эритүү, 500 тоннаны байытуу жана 20 тонна концентратты түзөт. Фабриканы толук өндүрүштүк кубаттуулукта ишке киргизүү 2023 жылдын мартында күтүлүүдө. Шаар түзүүчү комбинат Чүй облусунда 220 адамды жумуш менен камсыз кылат.